Қазақстанда жаңы форматтағы мөөнөттүү аскердик кызматтын Сарбаз плюс пилоттук долбоору ишке ашырылууда. Программа аскер кызматкерлерин даярдоо сапатын арттырууга жана заманбап технологияларды күнүмдүк аскер турмушуна киргизүүгө багытталган. Ушул көздө 150 аскерге чакырылуучу жаңы үлгү боюнча кызмат өтөй баштайт. Ар бир аскер кызматкерине фитнес бийлерик берилет. Ал реалдуу убакыттагы биометриялык көрсөткүчтөрдү көзөмөлдөйт. Маалыматтарга медициналык персонал жана командирлер үчүн жеткиликтүү борборлоштурулган мониторинг системасына келип түшөт. Бул жеке курамдын ден соолугунун абалын туруктуу көзөмөлдөөнү камсыздайт. Долбоордун алкагында телекоммуникация жана IT тармагында базалык окутуу программалары каралган. Ага кошумча учкучсуз учуучу аппараттарды жана радио байланышты пайдалануу негиздерине окутуу пландаштырылган. Кошумча казак жана англис тилдеринде сабактар уюштурулат. Сарбаз плюс программасы мөөнөттүү кызматтын жоокерлерине гана таасир этпейт. Бөлүмдүн офицердик жана сержанттык курамындагы тармактык технологиялар жаатындагы эл аралык программа боюнча квалификациясын жогорулата алат. Долбоор ийгиликтүү ишке ашырылган учурда аны Казакстан Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башка дагы бөлүмдөрүнө этап менен киргизүү көздөлүүдө.